Assalamu алейкум, урматтуу Багыстыр Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Биз бүгүн Сокулук районуна караштуу Орок айылындабыз. Азыр Өмүрбектин 3 жаштагы шабдалысын бутайбыз сиздер менен биргеликте. Биринчи ичине караган бутактарды алабыз, ичине карап өскөндөрүн. Азыр ичине карагандарын алып атабыз. Анан туура эмес багытта бараткандарын алабыз. Өмүрбек шашпай көрсөтүп бер досум. Мына туугандар шашылбай, азыр кыркабыз мынакей. Kesilgende suçok kaldırmasdan butakka жақын алабыз. Азыр suçok алып қалдым, мынаны да алып қойсаң. Мынаны қош. Азыр bir-birine кайшылашып бараткан бутактарды алабыз эми. Ичине калгандарды алып бүттүк. Шабдалыны билесиздер, 50%дан ашыкка чейин бутаса болот. Эми учуучундагы оорулуу жерлери болот да, учуучундачы. Ошолорду жарым-жарымдан кыскартып коебуз. Мына куруган бутагын алып сал. Кайсын кесет болуш керек? Чөсөм чоң кайсын алып ал. Мына ичине карап кетип атат. Көйүн алайынбы? Азыр мөмө көп коюлду. Азыр мындан деле уже 15 мөмө бар да. 15тен ашыкчы. Ушулар кыскартып коюш керек да, мыналарды. Сейни. Кесип Болчу. Бул шабдалы август айында бутадыңбы? Ооба. Бул шабдалы август айында буталган экен. Ошон үчүн бутай турган бутактар аз эле. Азыр сиздерге запаска коюу дегенди коебуз Өмүрбектен биргеликте. Өмүрбек мына кронада боло турган болсо, эгер мынакей мынал бутак болсо, эки бутак катар жайгашса, ошонун бирөөсүн мына кыска кыркып кое турган болсок, күндүү жерде. Бул жерде өсүп чыккан бутак кийинки жылга запаска калып калат да. Эгер мына кыркып койдук, бул жерден запаска кийинки жылга өсүп чыгат. Бул болсо быйыл мөмөсүн берет. Мына запаска алуу деген түшүнүк мына ушундай. Камдалган бутак кийинки жылга бир бутак менен камсыз болот мынакей. Ошондо шабдалы бийикке качып кетпейт. Мына сонун форма чыкты азыр. Чашка формада болду. Бул шабдалынын бою ашып кетсе, азыр 1,5 метр. Быйыл мөмөгө коюу бериле турган шабдалы 50%га чейин бутактарды алып атабыз. Кийинки шабдалга барабыз. Куруган, ичине карап өскөн, жарышкан, кайшылашып калган, оорулуу. Мына ушундай бутактарын алып атабыз. Эгер шабдалыны 50%га чейин бутагын албаса эмне болот? Эгер 50%га чейин шабдалынын мөмөсүн албай турган болсо, бул шабдалы майда тийет. Экинчиден шабдалынын бутагы сынууга алып келет. Былтыр видеодо көргөнсүздөр, буталбаган шабдалы аягында сынууга алып келген. Өрүктөй эле болуп калган. Азыр мына ушул бутакты мына жерден ортодо кедирлик кылып атат. Мына ушуну мына жерден алып койсо болот. Биз азыр бул шабдалыны чашка ылдыйраак жакын алып дагына.
берки кайсында алып албайсың? Кечеги суукта өрүктүн бүчүрүнө сууктун таасирин тийгени көрүнүп турат. Мына кызарып калган, ачылып калган бутондор кадимкидей суу урганы билинип атат. Эгер ичин ачып көрө турган болсок, ичи карарып. Бирөөнү ачсаң? Ачып көрчү ичин. Çok açtı. Мынакей. Kuru kaptır. Суук таасир этиптир. Быйыл Бишкектеги өрүктөргө суук таасирин берген. Эгер кеч калган гана бутон уктап аткан бутон болгон болсо ойгон элек, алар тирип калды дагы. Ачылып калган гүл бүчүрлөр булар суук уруп кетиптир.